Бишкек шаарынан 20 жаштагы кызды алып качып бара жаткан 29-30 жаштар чамасындагы эркек киши аны милиция бөлүмүнүн имаратында бычактап салды. Алдын ала маалыматтар боюнча 1998-жылы туулган, аты жөнү Турдалы кызы Бурулай. Маалыматтарга караганда кыздын денесине 5 жолу бычак сайылып, жеринен каза тапкан. Кызды бычактаган адам өзүнө бычак шилтеп, оор жаракат менен аймактагы ооруканага жеткирилген. Турмуш басылмасына булактар аркылуу маалым болгондой, Бишкек шаарынын тургуну 20 жаштагы кызды үй бүлө куруу максатында ала качкан. Бул тууралуу маалымат алган 1-май райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери алар бара жаткан унааны Бишкек-Ош унаа жолунда токтоткон. Милиция кызматкерлери тактоо иштерин жүргүзүү үчүн аларды жакынкы милиция бөлүмүнө алып барышкан. Nazar News сайтына жеткен маалыматтарга таянсак, милиция кызматкерлери бир кабинетке экөөнү калтырып койгон. Жигит кызды кабинеттин эшигин жаап туруп бычактап, андан кийин таластык жигит өзүнө кол салган. Каза болгон кыз өлтүргөн жигитке эмес, жакында башка жигит менен турмушка аттанмак экен. Төмөндө кайтыш болгон кыздын сүрөтү. Ал эми Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кечээ 27-майда саат 22 чамасында 1-май райондук ички иштер башкармалыгына 20 жаштагы кызды үй бүлө куруу максатында ала качып кетишкени тууралуу билдирүү түшкөн. Бул факты боюнча Чүй областындагы жана Бишкек шаарындагы милиция кызматкерлерине тапшырма берилген. Андан көп узабай Сосновка айылындагы посттон Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан 29 жаштагы БМ башкарып бара жаткан Subaru Outback үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, айдоочусу жана анын ичиндеги жүргүнчүлөр 30 жаштагы СА эркек киши жана 20 жаштагы ТБ Жайыл райондук ички иштер башкармалыгына жеткирилген. Райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери керектүү кагаздарды толтуруп жатканда 20 жаштагы кыз жарандарды кабыл алуу бөлүмүндө отурган. Бир аз убакыттан кийин ал бөлмөгө БМ кызды ала качып бара жаткан киши кирип ичинен бекитип алган. Ал бөлмөдө уруш-талаштын дабышы угулуп, эшикти талкалап кирген милиция кызматкерлери кызды канга боелгон абалда табышкан. Ал эми ага кол салган киши өзүнө кошо бычак сайып, алар дароо ооруканага жеткирилген деген маалыматты тараткан. Булак Nazar News чекит KJ.